Başka tema. Mına geçe жақындан beri murdağı taможныйдын орынбасары Матраимов боюнча да. Geçe Азаттыкта ушундай неме чыкты. Булар жанагы банктагы немелер оңой менен эле журналисттерге бере койбойт болуш керек дейм да. Ушуга ишенсе болобу? Кайдан алышты? Кантип алышты? Ала турган жолдор толтура. Бирок биз бул вопросто, бул суроодо мен мындай айтат элем да. Ооба, Азаттык айтып аткан маалыматтарда жаңы маалыматтар бар. Бирок бунун жалпы мааниси бар. Эртең мейли башка сайт дагы бир жаңы маалымат алып чыксын да. Бирок ушулардын баарын бириктирсең бир жалпы маани болот. Жалпы маани болот. Кандай маани болот? Азиз Батукаевдин иши эгер мен болжогондой болсо, адилеттүүлүк болгон болсо, бул Атамбаевдин камалуусу менен бүтөт. Камалып бараткан адам өзгөчө саясатчы. Ал жөн эле жатып албайт. Ал күрөшөт. Ал толгон токой интригаларды уюштурат, провокацияларды уюштурат. Мен өзгөчө азыркы ушу бийликтеги жоопкерчилик алып аткан адамдарга кайрылат элем да. Алар азыр сергек болуш керек. Алар азыр өлкөнүн ичинде кандайдыр бир чоң ызы чуу чыгып кетишинен этият болуш керек. Ошон үчүн ар бир көтөрүлүп аткан маселеге изин суутпай, мындай өз учурунда баа берип туруш керек. Эми ушул Матраимов жөнүндө 700 миллион акча чыгып кетиптир деп, ошону биз Матраимовго азыр жабыштырып алып, сенсация кылып сүйлөп атабыз да. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Жылына 5-6 миллиард доллардай акча чыгып турат Кыргызстандан. Анда адилеттүү болуп 700 миллион эле эмес, алар жөнүндө да сүйлөшпөйлүбү? Эмне үчүн мен кайсыл гана журналист иликтөө жасабасын, анын акыры мааниси бир болуп калат деп айтып атам. Атамбаев менен Матраимовдардын тиреши болуп калат деп айтайын деп атам да. Эмнеге? Себеби Кыргызстанда жылына чыгып аткан 5-6 миллиард доллар жөнүндө сүйлөшпөй эле биз бүгүн именно Матраимовго тиешелүү болуп калган, Атамбаевдин душманы болуп калган Матраимовго тиешелүү 700 миллион доллар жөнүндө сүйлөшүп калып атпайлыбы? Эмнеге бунун мааниси бир? Кыргызстанда буга окшогон коррупциялык схемалар, буга окшогон толгон токой иштер күндө болуп атат. Күндө болуп атат да. Бирок эл кайсыл учурда угуп атабыз? Тигил же бул лөк бири-бири менен жан талпас кылып күрөшүп калган учурда бир тарабынын айыбын ачыш үчүн акырын ыргыта коет да материалды. Эмне Азаттык бар банктардан таап ал дейсиңерби? Али Токтокунов өзү жашырбай айтып атат, бизге алып келип берди деп. Эмнеге алып келип берген адам жалпы 6 миллиард, 5 миллиард жылына чыгып аткан долларды алып келбей эле именно Матраимовго тиешелүү болгон 700 миллионду эле көтөрүп келди? Бунун бир чындыгы бар да, буну элге жакса да, жакпаса да биз айтышыбыз керек. Бүгүн саясат ушундай болуп калды. Атамбаевдин стратегиясы бир нерсеге негизделген да. Азыр далили барбы, жокпу, Матраимов тигиндей экен, Матраимов мындай экен дей берсең, аябай бат сиңет да. Биз саясатчылар дайым оюндун көркүнө чыгарыш үчүн бат сиңген жерге ударды урабыз да. Бул стратегия. Биз элдин башын айландыра бербей ачык эле айтышыбыз керек да, эмне болуп атканынчы. Эмне үчүн Атамбаев Матраимовдон коркот? Матраимовдор бүгүн мындайча биздин жалпак тил менен айтканда түштүктө 2015 жылы дагы парламенттик шайлоодо, 2017 жылы президенттик шайлоодо дагы Атамбаевдардын көзүн ачкан бала.
акчасын акчадай таркатып, кадырын кадырдай салып, СДПКнын 70-80%-ын ошол түштүктөн добуш алып берип турган бала. Эгерде Матраимовдарды азыр Атамбаевдар жеңе албай кала турган болсо, алар алдындагы шайлоодо жеңилет. Бирок бул акчалардын баардыгын иликтеп келсе, бул реэкспорттун акчалары болуп чыгат. Биз эч нерсе өндүрбөгөн мамлекетпиз. Биз Кытайдан алабыз, Россияга таш берип сатып коебуз. Анан мындай да, бул 700 миллион доллардын азыр 250 миллион долларына эле иликтөө боюнча 250 миллион долларына эле далил бар экен. Түмүрчөктөр, жанакы банктык квитанциялар турат да. Банктар тигилже бул банкка акчаларды которуп атканда, алар сөзсүз акчанын келип чыккан жагын сурайт. Кайсыл фирма, каяка налог төктүлө, соцфондко канча төктүлө, каякка которуп атат, эмне келишим бар, контракт бар бул акчанын которулушунда, бул акча суралат. Себеби буну сурай турган атайын мыйзам менен көрсөтүлгөн органдар бар. Мисалы үчүн банкка сиз акчаны алып келдиңиз дагы, мисалы үчүн 1 миллион долларды Америкага которгуңуз келип аткан болсо, алар акчаны которгондон кийин сөзсүз банктардын ичинде атайын ошондой бир бөлүм бар. Алар биздин улуттук банкка, анан Финразведкага, Назбанк менен Финразведкага маалымат берет. Ушул акчалардын происхождениясы боюнча, келип чыккан жагы боюнча. Ал банктар дагы акчаны каяка которуп атканында документ сурайт. Бул эми ашмат менен тешматтын эле забордон алып эле берип койгон акчасы эмес да, бул электронный, бул көрүнүп турат мыйзамдуу. Мынакей азаттыктын иликтөөсүнөн же кызганып атышабы? Ооба, азаттыктын иликтөөсүнөн биз бир нерсеге маани беришибиз керек да, жакшы. Бул иштер Атамбаевдин учурундагы 6 жылдыкка туура келип атат да. Ооба. Демек, бул жакта Атамбаев менен Матраимовдардын ортосундагы схема жөнүндө бир мындай сөз болушу мүмкүн да, биз билбегенчи. Атамбаев мындай дегенди айтайын деп атат да. Менин маалымда ушинтип биз сол чөнтөккө солоп турчу элек. Азыр ошол маселе кандай болуп атат дегенге мындай намек ыргытайын деп атат да. Бирок Али Токтокуновдун иликтөөсүндө 17 жылдан кийинки жагы көрсөтүлбөптүр да. Демек, бул схема токтоду дегенди түшүндүрөбү. Биз бул жагын дагы суроо боюнча калып кеттибиз дечи. Али Токтокунов 17 жылга чейин алып тотутуп койду да. Андан бул жагы ошондо токтогон болуп калабы да. Ошондо азыр Райым Матраимов дагы баягы буйрук берип, зордуктап жасатып жүргөн киши бийликтен кеткенден кийин деп анан токтоп калдыбы дегендей болуп атпайбы? Бул жакта мындай суроо көп болуп калды. Эмнеге 11-жылдан 16-жылга чейин? Эмнеге деген да? Үй бүлөлүк катнашта экен. Ооба. Анча мынча сүрөттөрү жүрөт турабы? Анан эле шарт эле келип мындай. Эми биз бул жактан бизге жагабы, жакпайбы, бунун аркасында саясий оюн бар экенин биз моюнга алышыбыз керек да. Биз азыр келгиле 6 жылдагы чыгып кеткен 700 миллион жөнүндө эмес, жылына чыгып аткан 4-5 миллиард доллар жөнүндө сүйлөшөлү анда. Ошол маселени иликтейли анда. Эмне болгон акчалар экенинчи. Мисалы үчүн Кытайдан бизге товар кирет. Эмнеден улам кирет да? Себеби Бажы союзуна кирип атканда ушу бизди кызыктырыш үчүн бизге льгота берген. Мисалы үчүн ошол эле кытайлар Россияга товарды Казакстан аркылуу деле ташыса болот, Харгос аркылуу. Бирок аларда льгота жок да. А бизде арзан льгота болгон үчүн, ошон үчүн орустар деле через Кыргызстан ташыганга кызыктар. Реэкспорт, бул реэкспорттун акчалары да, бул акчачы. Биз буну мамлекет жакшылап отуруп түшүндүрүп коюш керек да элгечи. Бул эмне болгон акча экенинчи. Бул жерде мамлекеттин акчасы жок. Бул жакта мамлекеттен урдалып атат деген түшүнүк жок. Бул жерде мамлекеттин бир сом акчасы жок. Бул реэкспорттун акчалары. Мындайча айтканда бизди кичинекей офшор катары элестетип койсок дагы болот да. Мындай, кандай десем, бул биздин мамлекет кичинекей чакан, бирок мындай
жакшы өздөштүрүлө элек жанакындай отмывание жасаган бир стиралкада элестетип койсок болот да. Бул кайсы бир деңгээлде бул схеманы биз иштетпесек, буну оңой эле кошуна мамлекеттер иштетип кетет. Оңой эле. Оңой эле иштетип кетет. Мына биз азыр эмнеге орустар биз аркылуу ташыганга товарды кызыктар болуп атат? Себеби айтып атпаймынбы? Льгота бар. Мисалы үчүн Казакстандын границасында, мисалы үчүн да 10 сомго растаможка боло турган буюм Казакстанда Кыргызстан аркылуу 2 сом, 3 сом болот. Кайсы келесо 7 сом расход болуп тиги жака барат. Биз могу Матраимовдардын маселесин талкуулап атканда сөзсүз түрдө геополитиканы дагы, дүйнө саясатын дагы эске алышыбыз керек. Таможенный союздун ичиндеги мамлекеттердин тымызын акырын жең ичинен бири-бири менен болуп аткан товарга болуп аткан тирешти дагы эске алышыбыз керек. Аны саясатчылар мына жогорку кеңеште отурган 120 баатыр айтыш керек. Мына Казакстан биздин границаны 2 жылдан бери жасалма жолдор менен жаап атат. Эмнеге? Себеби биз бияктан Россияга биз аркылуу өткөн товарлардан акча таап атабыз да. КамАЗчы КамАЗ айдап атат. Солярка саткан КамАЗга солярка сатып атат. Чоңалайлык туугандар КамАЗчыларга тамак сатып атат. Гостиницада жатып атышат. Бунун баары кыймыл да. Эгерде азыр бизге, мына азыр Казакстан бизге 2 жылдан бери жолду жаап атып, акырындык менен Кытайдан Россияга болуп аткан реэкспортту акырындык менен каргоска алып кетип атат. Эми бул мындай чоң официалдуу нерселерде айтылбайт экен да, ушундай бир эрежелери бар экен да. Бирок эми ушундай саясат чыкканда айтышка туура келет экен. Туура. Биз Матраимов миң жаман болсун. Матраимов чылгыйдай коррупционер болсун. Бирок Матраимовду буяка коюп туруп чыныгы схемалар жөнүндө сүйлөшөлү да. Бул схемадан ким утуп атат дегенди. Кимге канча акча түшүп атат дегенди сүйлөшөлү да. Жок, муну биз Кыргызстанда бизде да бир бактыбек мындай бир неме бар да. Билип турган нерсени дагы кээ бир саясатчылар ушуну айтып кое алышпайт да. Себеби айтса Кыргыз элинин душманы болуп чыгат. Мындай болуп калды. Урматтуу кыргыз элим, мен буну 100% мен дагы мойнума алам. Биз саясатчылар аябай ыплас эрежелерди колдонгонду үйрөнүп алдык. Мындайча айтканда запрещенный приемдор менен ойногонду үйрөнүп алдык. Канчалык туура маселе болсо дагы, кимдир бирөө аны туура эмес чагылдырып койгон болсо, силерден коркуп биз туура маселени дагы туура эмес жакка түрткөнгө үйрөнүп алдык. Мына эл бизден талап кылып атпайсыңарбы? Чындыкты колдошуңар керек депчи. Бирок силер билген чындык менен бул жактагы чындык эки башка болуп калган үчүн мындай ача пикир пайда болуп калып атат да. Мына ушундай эле схемалар күндө күн алыс болот. Бирок биз аны тилекке каршы тигил же бул адамдардын тирешинен улам эле билип калып атабыз дагы, калган учурда биз уктап атабыз мемиреп. Жөн эле уктап атабыз. Ошондуктан биз саясатчылар силерге карап түздөнүп атабыз да, мындайча айткандачы. Силер канчалык сабаттуу болсоңор, саясатчыларыбыз ошончолук сабаттуу болот. Силер канчалык караңгы болсоңор, силерге жагам деп саясатчылар ошончолук караңгы болот. Ушундай эки тараптуу жоопкерчилик бар. Ушуну мындай унутпашыбыз керек да. Мына бул такталган, такталбаган маалыматтар кээде чыгып кетип атат да. Ошол жөнүндө мери жанагы чыгарып аткан журналисттер мындай күнөөлүү болуп неме болуп калбайбы? Азаттык иликтөөсүндө бирөө алып келип берди деди да, мындайча айтканда мындай болуп калды. Мисалы үчүн бизнесмендер эми банкка ишенбей калды. Эми ушу дүмүрчөктөрдү алып барып бирөө берип койду да. Эми Кыргызстанда банктарга да ишеним кетип калды. Биз бир жерин артык кылабыз деп, экинчи жерин тыртык кылып коюп атабыз да. Биз кимдир бирөө менен согушабыз деп, мен нешеги мылайдан өткөн кийин кешек менен ишим жок деген болго өтүп алдык да. Азыр мисалы үчүн
Атамбаев бардык чалмакейди чала берет. Себеби запкысын бүгүнкү учурдагы бийлик тартарын билет да. Туура. 6 жыл ушул схеманы кошо ишке ашырышыптыр. 11 жылдан баштап 17 жылга чейин дал ушул Атамбаевдин 6 жылдык президенттик мөөнөтү болот. Ошол учурда беймарал отуруп алып ушул схемаларды иштешиптир да. Анан ушул схемалар үчүн эми бүгүн элде жаңы бийликке тукуруп атат да. Бул мындайча айтканда бул бети жоктук. Бул запрещенный приемдорду колдонуп атат дегенге барабар. Мисалы үчүн бокста деле баары эле жеңгиси келет, эч ким жеңилгиси келбейт. Бирок ошондо деле запрещенный приемдорду колдонбойт. Эреже менен ойнойт да, мындайча айткандачы. Ошондуктан биз эми мындай азыр урматтуу кыргыз элим, бизге жагабы, жакпайбы, биз учурда Атамбаев менен Жээнбековдун тирешин көрүп атабыз. Ушул тирештин айынан толгон токой схемалардын биз болгону кичинекей бир саркындысын гана көрөбүз. Эми Матраимовдор чыгарат Атамбаевдарга каршы компроматтарды. Турциядагы гостиницалары боюнча, чет мамлекетке ташып кетип бизнестери боюнча, Татарстандагы мүлктөрү боюнча эми бул төгүлөт жакында, баардыгы ачык төгүлөт. Бирок элсилер бул жакта калыс болуп, баардыгын бардай эшикке алып чыгып төккөнгө мажбурлашыбыз керек. Баардыгы төгүлсүн, баарыбыз билели. Раз ушундай мүмкүнчүлүк болдубу, ушундай мүмкүнчүлүк менен президенттен суранайлы. Баардыгын ачыкка ачык, чачыгын чачык кылып төгүп берсин эмелге. Эл баарыбыз көрөлү, күбө болойлу. Эгерде Кыргызстандагы ишке ашып аткан схемалардын 100%-ын көрө турган болсоңор, Раим Матраимов ал жакта океандын бир тамчысы болуп калат. Мен айтты деп кое бергиле. Мен бунун баардык нерсесин жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө көзүм менен көрүп жүрдүм, билип жүрдүм. Ошол учурдагы бийликтин күчтүүлүгүнүн айынан биз эч нерсени элге алып чыгып бере алган жокпуз. Мына жакында көрөсүңөр. Кимдин эмне урдаганын, каяка алып барып бекиткенин, чет мамлекетте кайсыл депутаттын, кайсыл министрлердин, Атамбаевдардын эмне мүлктөрү бар экенине чейин көрөсүңөр жакында. Эгерде ушинтип тирешип бара берген болсок, жакында баягы мындай компроматтардын тирешинин айынан биз баарыбыздын абийирибиз айрандай төгүлүп, Кыргызстан чылгыйдай коррупционерлердин мамлекети экенине күбө болосуңар. Ага күбө болуп эле калдык окшойт Бактыбек. Биз азыр деңиздин тамчысы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Деңиздин тамчысы жөнүндө. Биз Кыргызстанда буга чейинки жасалып аткан схемаларды укканда Матраимовду башынан сылап калабыз. Сен жакшы бала турбайсыңбы деп. Мына азыр биз талкуулап аткан $700 миллион бул дал Атамбаевдин малында туура болуп атпайбы? Атамбаевдин малына туура келип атпайбы? 2011 жылдан 2016 жылга чейин да. Анан эми Атамбаев бизге суроо узатып атат да. Мен кеттим, Жээнбеков эмне кылып атат дегендей суроо берип атат да. А биз Жээнбековдун позициясын бул схема жөнүндө тигилже бул гезит журналдан эмес. Кече Казакстандагы болгон жыйындан мындай официалдуу уктук да. Мындай жалпак тил менен айткандачы, эгер бизге ишенбесеңер деди мамлекетке, кааласаңар таможняга барып Эркештамга жатып алгыла дегендей айтты да. 3 тараптуу текшересиңерби, 4 тараптуу текшересиңерби? Мен ушул схемагачы кымындай да кызыкчылыгым жок, каалагандай текшерип алгыла дегенди айтты да. Каалагандай кылып текшерип алгыла деди. Казакстан, Россия, Кыргызстан баарыбыз барып каалаган эреже менен, каалаган принциптер менен, каалаган жол менен текшере бергиле деди. Бул азыркы бийликтин bunday схемаларга кызыктар эмес экенинин айдан ачык белгиси, далили. Ал ошончо адамдардын көзүнчө ачык айтты. Эгерде Жээнбековдун же болбосо ошол азыркы президенттин ушул схемаларга кызыктар болгондо айтпайт эле. Ал унчукпай эле коет. Атамбаевдин маалында ушул схемалар жөнүндө Казакстандын өкмөт башчысы сөз баштаганда биздин официалдуу бийлик бет тырмап эле кайша айтып чыккан да. Жок эле жок, андай эмес депчи. Андай экенин көрүп атпайлыбы? Мына көрүнүп калбадыбы азыр, банктык дүмүрчөлөрдөн чыгып калбадыбы?